Координатор. Жетегиз районунда мындан ары аким мага чалып врач жок десе башыңызды жооп бересиз. Азыр элдин көзүнчө сизге эскертүү. Бүгүн 29-июлда Ысык Көл облустук ыкчам штабынын жыйыны өтүп, облустагы кырдаал талкууланды. Жыйында Жети Өгүз району коронавирус жуктургандардын саны боюнча облуста алдыңкы орунда экени белгиленип, акимге маселени тезинен көзөмөлгө алуу тапшырмасы берилди. Ошондой эле өкмөттүн облустагы өкүлү Балбак Төлөбаев Саламаттыкты сактоо министрлигинин координатору Мирбек Сагынбаевдин ишин сынга алды. Жыйында милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Каракол шаарындагы аймактык башкармалыгынын жетекчиси Таалай Исаевке да эскертүү берилди. Бүткүчтү Жетегиз районуна токтотабыз. Жетегиз районунун акими угуп атасызбы? Азыр бүт сага жөнөтөм. Ысык Көл областындагы Бишкектеги бүт волонтердун баарын сага жиберем. Сенин телефонуңа дары дармек, эмне врач, эмне бүт сага келет азыр. Бул 3-4 күнүн ичинде Жетегиз бизде биринчи орунда турат азыр. Ысык Көл областында кичи абал кооптуу болуп баратат Жетегиз районунда. Координатор. Жетегиз районунда мындан ары аким мага чалып врач жок десе башыңызды жооп бересиз. Азыр элдин көзүнчө сизге эскертүү. Ооз эки. Ар бир райондун акимимен сүйлөшөсүң. Жетегиз районунда болгон врачтардын баарын обеспечить кыласың. Азыр 3 врач жиберип атабыз. Мен аны билбейм. 3 врач жибересиң, 5 врач жибересиң, 10 врач жибересиң, өзүң барасың, Жетегиздеги абалды турукташтырасың. Эмне үчүн больницаларда дары алдыңбы деп күнүмдүк дарыларды эсептебейсиз? Бизде Себебин айтсаңыз, эмнеге сиз көзөмөлдөгөн жоксуз? көзөмөлдүк потребностторун Анан Жетегизге көзөмөлдөшүңүз. Аким илип атат тиякта, элдер өлүп атат. Бишкектен мага эртең менен саат 6-да эмне үчүн руководитель аппарата премьер-министр чалыш керек? Жетегиз эмне болот? негизи запастары на начало жакшы эле болчу, анан бери больнойлор. Болчу, анан эмне болду? Больнойлор көп болуп расход болуп кетти. Министерство сиз кимге башчысыз? Фонд ОМС. Фонд ОМСке замечание беришин деп жазып. Медицина кадрлары менен Сагынбай өбүрөк, Мирбек өбүрөк. Сизге да эскертүү, 2 күн.